Президент Садыр Жапаров лично өзүм ошо тегеректен үй сатып берем деп убадасын берди. Ким жазаса да ошонун баардыгын кечирдим Кудай алдында. Ушу улуу орозо айы келатат. Анан эшик калганы тарсылдатып, тепкилеп, лом менен бусушуп. Биздин үйдү көп киши талкалап кетти. Аялы деле, эркеги деле мыкачы каракчыдай болушуп эле, басмачыдай болуп. Ошол бузуп аткан күнү бооздоп эле, ыйлап эле турдум. Шок болуп калдым. Эртең менен үйүңөн жумушка кетип эле анан кийин уже келсең эле монтип ачык-чачык оокаттарын баарын чыгарып, Балдар үйүнө алып барабыз балдарды. Ура, биз уттук болуп атты. Ушундай жер саткан көпөстөрдүн айынан карапайым эл азап чекпеш керек. Ошо жерчилердин ооздуктоо үчүн болгон аракетибизди жумшай беребиз. 3 күн эч ким акыбалыбызды сурап келген жок. Чымчыктын да уясы бузулбасын, үмүтүм эч качан үзүлбөйт. Айланайындар коркутпагылачы менин балдарымды. Ким мени менен барып жүрүп жатып ал десе, ошол жака балдар менен барып жатып аттым. 4 балам менен ушул жерде турчумун. Бул жерде башка эч кимде кызыл китеп жок, кыскасы айтканда. Үстүм буса башташты. Те аркы үйдү бускан деле балдар бакырып, бетек жеңмен кармап эле бакырып калышты. Жардам бергиле, бизди талкалап атат деп кыйкырып атты дейт. Азыркы учурда дал ушул интернет тармагында эжекебиздин үйүнүн түртүлүп жок болушу жана дагы балдары менен үй жок калгандыгы жалпыбыздын жүрөгүбүздө өткөн жок. Азыр биз эжекебиздин дагы өзүнүн оюн, ал окуянын чоо жайын сурайын деп келген чагыбыз. Саламатсызбы эжеке? Негизи эле азыр сиздин жаныңызда көрүп туруп, мен деле өзүм чыдай албай турам. Анткени үйүңкүрдө болсо үйүң жакшы деген сөз бар. Үйүңдү түрттүрүп жок кылып коюш бул канчалык оор экенин жакшы билебиз эжеке. Алгач сабыр тилейбиз. Анан келиңиз дал ушул окуянын чоо жайын биз үчүн дагы, эл үчүн дагы кызык болуп жаткан чыгар. Өзүңүз айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Шаболотова Марал. Ушул Ак Ордо конушунун 481-контур Азия 1 көчөсүнүн 9-үйүнүн тургунумун. Бул жерде 2014-жылдан бери жашайм. 2012-жылы сатып алганмын. Ошол 2014-жылдан бери жашап жатканымда эле 2017-жылы кошунам өзүнүн үйү туруп, менин жериме жолдошунукун кошуп 2 госак жасатып алган. Болбосо ал бул Самодинова эгер кызыл китеп жасатып алган болсо, бул жерде башка эч кимде кызыл китеп жок, кыскасы айтканда. Бул китеп жазалма экенин кылмыш иши козголуп, Сокулук райондук сотунда каралып атат. Кылмыш ишинде бул китепти жазагандар Сокулук сотунда суралып атат, каралып атат да. Ага карабастан азыр менин жеримди басып алды деп догурунуп эле бул жерди менин жолдошум, анан бул бияк оң тарабымда кошунам бар, Жамансариева, ошол экөөнү менин жеримди басып алышты деп сотко берген. Ал сот ошол 2017-жылы башталган, 2022-жылы жаз айларында чыгып атат. Акыркы эмеси чечими снос болсун деп чыгып атат. Чыкканда анан бул кандайча, бунун эмеси документи кылмыш иши болуп каралып атса, еще бир документи жокко чыккан, мындай болушу мүмкүн эмес. Анткени бул жер, мен турган жер Айыл чарба багытындагы жер. Айыл чарба багытындагы жерге трансформация болбогондон кийин турак жай куруу үчүн деп алган да бул госактыны. Айыл чарба багытындагы жерлердин баарын Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич бул жердин 1 апрелинде чыккан жаңы указ боюнча жерлерди закондоштуруп берүү боюнча чыккан. Ошонун закондоштуруп берет деп мен болсо тиги Сокулук районунун акимиятына арыз менен кайрылгам. Ага чейин мен ал бойдон калган жокмун. Бул жерди териштириш үчүн Гипроземге бардым. Айыл чарба багытындагы жер экенин билдим. Госрегистрге барып бул жер пустой экенин билдим. Анан кийин акимиятка арыз жазгам, арыз менен кайрылгам. Менин жеримди Адиевке закондоштуруп, трансформациялап бериңиздер өтүнөм деп. Алар өзүнүн президенттин указын чыгарган мыйзамын негизинде иш жүргүзүшүп, Сокулук районунун архитектурасы өзүнүн ишин жасап, топосъемка жасап, генпланга киргизип, участогума номер коюп, бардыгы даяр болгондон кийин анан меники сноско кетип отурат. Азыр көрүп атасыздар мондай состояниясын. Буга чейин 2 комната
болчу, прихожкасы бар болчу, душум бар болчу, 4 бала мен ушул жерде турчумун. 7 жылдан бери соттошуп жүрүп, жалаң ошол соттошуп жүрүп эле мен чоң үй курганга доходум да болгон жок. Азыр мен балдарым деле 4 балам менен 2 комната времянкада эл жашап атканда азыр эми муну бузуп салды. Мен башка бара турган жерим жок. Мен жардам сурайм деп кайрылгандын себеби ошол болду. Жыйнап койгон акчам жок. Болгон акчамды ошо соттошуп жүрдүм. Эми Садыр Нуркожоевичтин бул боюнча азыр мен үмүтүм чоң. Үмүтүм эч качан үзүлбөйт. Себеби дегенде Садыр Нуркожоевичтин чыккан указы менен бул жер закондошуп келаткан айыл чарба багытындагы жер трансформация болуп, мына эми тех паспортун колго алат экенмин деп атканда ушинтип снос болуп калды. Снос болгондо 1 мартта болгон снос. Ошондон бери балдарым сабакка барбай калды. Өзүбүз дагы 2 күн печке темселеп жүрүп, ар кимдикине барып жаттык элек. Анан Ак Ордо конушунун элдерине чоң рахмат. Монтип боз үйдү алып келип тигип берип, ушул кыргыздын жараны кызыбыз ыйлап калбасын деп ушу жерге боз үйүн тигип, болгон колдорунан келген жардамын берип, сыртта отурбагыла күнгө какталып, шамалда үшүп, азыр кыш деле бүтө элек. Балдарга деле балдарым кечке машинада отурган, элим келип монтип боз үйдү тигип берди. Азыр апам караган апам бар, кайненем бар, кайын журттарым бар, туугандарым колдоп келгендин баардыгы боз үйгө кирип кетип атышат. Азыркы учурда мага жардам беребиз деп өкмөт жактан дагы баардык эмелер айтып атат. Ишеничим чоң буга. Эч кимдин чымчыктын да уясы бузулбасын. Мен көргөн морекиндей күндү эч кимге каалабайм, душманыма да каалабайм. Чынын айтканда мындай кырсыктан коркосуң го. Бул сот аткаруучулар мындай кырсыкты кылып атат да магачы. Себеби дегенде мен сот аткаруучуларга суранып, жолдошум бул чечимди уккандан кийин ооруп больницада жатат. Больницада жаткандагы справкасынан бери алып барып бергенмин. Токтотуп туруңуздар деп өтүнүч арызын киргизгенмин. Токтото тургандыгын айтышкан. Мен өзүм 1 мартта андай оюм жок эле, 2 баламды мамама калтырып коюп эле жумушка кеттим. Анан алар мага 11ден өткөндөн кийин звонить этип атышат. Бизге келиңиз, сот аткаруучулар. Токтомду угузалы деди элек, сиздин үйүңүз сноско кетет экен дегенде, мен Сокулукка кеттим. Баргы чакты обед болуп калды. Анан обедтен кийин кирсем, уже силердин үй сноско кетти деди да. Анан сноско кеткени кандай? Мен 2 балам үйдө болсо, мамам болсо, мен күйөөм больницада болсо, бул кандай эми мен деп мен жетпей келаттым. Такси менен келе жатканымда жолдон баягы катуу келатып, жолдо такси менен келатканда капталынан бир машина уруп, мен жолдо дагы пробкада туруп калдым да. Кеч келдим бергечи. Кошул ташыл болду. Бул дагы мен багы кечке боздоп ыйлай берип, үйүм сүзүлүп калабы дей бергенге багы бул дагы Кудай Тааламдын бир ыйлаба, кырсык болуп, монтип барып өлүп калсаң, сен эмне болот деген мындай көзүмдү ачып атабы деп, мен жолдо кечке ойлонуп келип эле анан шок болуп калдым. Эртең менен үйүңөн жумушка кетип эле анан кийин уже келсең эле монтип ачык-чачык оокаттарын баарын чыгарып, 2 балам ичинде, мамам ичинде турса деле ошо карабай эле крышасын алып башташыптыр. Мен айтайын, айтып атып ушу 3 күн эч ким биздин акыбалыбызды сурап келген жок. Мен эчтеке билбей эле, кызым көз жумушта эле таң атпай эле кетти 6-да. Эч ойдо жок эле, балдар ойгонгондо тамак ашын берейин деп эле балдарды эметип турсам эле саат 10-до туш тарап жанагы формачанын немелердин баары аткаруучу балдар экен. Сот аткаруучунун балдары экен. Трактор токтоду, эки жагын токтоду. Анан мен кызыма звонить эттим, кызым эмне болуп атат? Сен мунун немесин билесиңби десем, мама биздин үйдү тийбейт, жанындагы үйдү бусат деди. Бейгапар 2 баланы эшикке ойноп атышкан, мен чайын даярдап аткам, анан эшик тарсылдап калды, ачып эле үйдү ылдан бошоткула деди. Сот аткаруучу балдар. Эмнеге дедим?
азыр үйдү түртөбүз эшикке чыгыңыз деди. Мен чыкпайм, кичинекей балдар менен каякка чыгам. Ненеси келсин десем, жок анда. Балдар үйүнө алып барабыз балдарды. Мен өзүм кошо барамбы десем, жок, сиздин керегиңиз жок, балдар үйүнө алып кетебиз деди. Сондон киши чакырабыз деди. Ошону уккандан кийин эшикти илип алдык. Саат 10дон өтүп калган эле. Ошо менен эшикти илип алсам, эшик калганы тарсылдатышып, үстүм буса башташты. Те аркы үйдү бускан деле балдар бакырып, этек жеңимен кармап эле бакырып калышты. Ошо менен балдар ыйлап, чыркырап, топурактар түшүп атат үстүнөн. Балдар ошо дүңкүлдөктү укпасын деп телевизорду чоңойтуп койсом, светти кыркышты. Андан үстүн ыргыта башташты. Аргас жеринен жана пенопласттын немелери түшө башташты. Топурактар балдар коркуп, столдун астына жатып алып ыйлап атышты. Айланайындар, коркутпагылачы менин балдарымды. Энеси келсин, күтө тургулачы 1 саат деп. Болушпайт да. Аялы деле, эркеги деле мыкачы каракчыдай болушу эле, басмачыдай болуп. Могул аял келди. Чык эшикке. Не кыласың десем, ылдам чык бол, трактор бастырып салат сени азыр деди. Чыкпайм дедим, ошентип 7 саат отуруп турмун, аны деле билбейм. Туш тарапка чалсам эч ким албайт. Каякка барып эмне кылып арыстанабыз деген ой менен өзүм балдарды гана коргоп турдум. Кызым келсин деп. Анан эшик калганы тарсылдатып, тепкилеп, лом менен бусушуп, сырттагылар айтты, лом менен чапкылашты деп. Лом менен бусуп кирип келишти, мен балдарды бербейм деп чырылдадым. Бербегенге болбойт экен, көпчүлүк сүйрөп чыгып коет экен. Ошентип эшикке чыктык, тамды бусуп атканда кудагы экөөбүз үстүн бусуп бүттүңөр. Жок дегенде бүгүнкүгө уруксат бергиле, квартира таап оокаттарыбызды чыгарып алалы десек, жок. Барсаңар могу бустуруп аткан аялга баргыла деди. Кудагы экөөбүз колубузду көтөрүп барсак, бул кепке келбей койду. Балдарым таң атканча жүрөгү түшүп, ошондо эле үйдөн кусуп, экөө ыйлап, нештеке ичпей 2 күн жүрүштү. Таң атканча температура болушту. Бирөөнүн үйүнө барсак, таң атпай ойгонуп алышып, өз үйүбүзгө кетеличи деп ыйлашты. Биз эртең менен келип, балдарды өз үйүнө алып келип, кайра кечинде балдарды тияка жаткырып өшүбүз биякта болуп аттык. 3 күн эч ким акыбалыбызды сурап келген жок. Кудай жалгасын, Өркүн Өссүн Садыр Жапаров менен Акылбек Жапаровдун эмесине жетиптир дагы, анан көчөтөн баштап монтип силерге окшоп утур бир интервью алып келип атышат. Рахмат. Кыргыз элимде бул акыркы жолу болсунчу. Анан дагы суранам. Биздей ыйлаган, биздей сыстагандардын китептери өз колуна тийип, кичинекей бейбечаралар балдары менен сыстабасынчы, акыркы жолу болсунчу. Кыргыз элимде тынччылык болсун, токчулук болсун. Өкмөттөргө ыраазы, рахматымды айтам. Мен үйүмдү сүзүп атканда, бул сүздүргөн мен соттошуп жүргөн Самудинова Толкун, анын өкүлү Бердин Квартальный Койбаков Тилек арак ичип могу жерде майрамда отурушту. Ал күн 1 март күн аларга майрам болду. Майрамда аябай жыргап атышты. Ура, ура, биз уттук болуп атты. Ошол тушта, ошол учурда мен көргөн күндү душманыма да каалабайм. Ал күн, мен көргөн күндү эч ким көрбөсүн. Андай күн меники менен акыркы болуп аякталсын, эч ким үйү мынтип быркырап калбасын, балдары сыздабасын. Кандай ойлор келет экен, мейличем күйөөм баш аман болсун, балдарым баш аман болсун, биз эми табабыз мындан дагы деп ойлонот экенсиң. Бирок ошентип ойлогонум менен азыр ошол күнү кайным да квартирада, азыр ар ким өзүнө чакан квартирада эле чакан болот, көп балалууларды албайт. Тем более мондай суукта азыр квартира деген чыкпайт. Анан күндүз кечке биякта болуп аттык.
Анан кечинде ким мени менен барып жүрү жатып ал десе ошол жака балдар менен барып жатып аттым. Эжемкине барып аттым алда квартирада. Кайнемкине бардым. Балдарыңызга бул нерсе деле аябай катуу удар болсо керек эже. Катуу удар болду, аябай. Аябай катуу удар болду. Аял киши өзүн кармаш керек экен. Мен өзүмдү аябай кармап атам. Себеби менин жолдошум больницада, мен ага монтип, мен дагы монтип үңүрөйүп отура берсем, ага аябай катуу удар болуп, инсульт алып калса, ал да мага кыйын. Аял киши бекем болуп, эне болгондойм, балдарыңа ошол жаркылдап жүзүңдү көрсө, балдарың сени көрүп эле баягы кайгыңды көрсө кайгырат, сүйүнгөнүн көрсө сүйүнөт экен. Ошон үчүн мен баягы балдарымдын жер каратпайынчы, ушуларды баягы көңүлүн көтөрөйүнчү, мен как будто бир эчтеке болбогондой көрүнөйүнчү ушулардын көзүнө деп аракет кылып атам колдон келишинче. Болбой эле, бирок кызым биздин үйдү көп киши талкалап кетти. Эми могул үйдү кантип салабыз апа, атам каякта, атам качан келет, айыктыбы деп сурап атышат. Ошол мага аябай оор тийип атат. Андан дагы кызым школдо биринен бери барган жок, бирок кызым аябай басмарланып, өзүн мен эми школго барып кантип окуйм, интернеттен чыгып сиз жардам сурадыңыз деп мага аябай эме болду. Бул болсо мен урлук кылып эме чыккан жокмун, жосо киши өлтүрүп чыккан жокмун. Мен жардам сурасам президенттен жардам сурап атам, элимден жардам сурап атам. Менин баягы эмемде укугумду укук коргоочулар, сот немелер менин эмемди коргой албаса, элим бар, ошо элден суранам. Ушул мен ушинтип калдым, соттошуп жүрүп, ушинтип 7 жылдан бери соттошуп жүрүм, талкаланып калды деп кайрылды. Кызымды аябай түшүндүрүп атам. Эми азыр чоң кызым 8 класс, переходный возраст. Мен ошол күнү аябай корктум, өзүнө өзү кол салып албасын деп корктум, намыстанып. Бул мындай ишти эч кимге каалабайм. Чымчыктын да уясы бузулбасын деп, баягы жаз келатканда наоборот чымчыктарга уя салабыз го. Ушул чымчык баягы уяга келип консун деп, меники тескерисинче ушинтип калды. Буга эч ким мындай караганда, эгер мага сот аткаруучулар уруксат берип кичине неметкенде, мен деле уже айлам калбай калган. Себеби дегенде адвокат менен иштештим да, мен юридический жактан өзүңдүн билимиң жок болгондон кийин адвокат кармайсың сөзсүз. 2017 жылдан бери адвокат менен иштештим. 2017 жылдан бери адвокат менен иштешип келатып, анан кийин ушул акыркы эмесине келгенде мен акча каражат жагынан аксап калдым. Себеби мурун мен частныйда иштечимин. Частныйда иштеп жүрүп, анан азыр болсо гос жумушта иштейм, садикте иштейм. Гос жумушта иштеп аткандан кийин айлыгың 1 айда тиет. Жолдошум болсо частныйда иштейт. Ал болсо түшкө чейин баягы 2 баламды карап, түштөн кийин анан кийин жумушуна барып кечке чейин иштеп келчү эле. Азыр болсо монтип баары быркырап калды. Эми Кудайым ар жагын түздөсүн. Президентибизден көп үмүт кылам. Ошол өзүм жеримде гана калсам мага болду. Мен башка нерсе, көп нерсе сурабайм. Мен өзүмдүн жеримде калып эле ушул балдарымдын ушул жерге көнүп да калган өздөрү. Мен бала кызым бул эле жерде школдо окуйт. Өзүм дагы ушул жерден чыгып эле жумушка барам. Жумуштан келем бир маршрутка менен. Азыр эми баягы мен колумда ашып ташкан эмем жок. Астында айдаган машинам жок. Эртеңки күнү мен балдарымды садикке ташышым керек болот. Ушул жолдун бою, бул жер просто баягы кызыгып эле жолдун бою деп кызыгып эле ушуга аябай аракет кылышкан да негизи. Эки комната тамым бар болчу. Оосунда прихожкам бар болчу. Анан кийин биягында душ бар болчу. Балдарыма эми чакан мындай кээ бирөөнө аябай кичинекей эле үй экен го, эми ушуга баягы дебестен деп ойлойт го деп өзүм эметем. Бирок деген бул мен үчүн аябай чоң, өзүмдүн 4 балам менен, семьям менен баягы жашап аткан, 10 жылдан бери жашап аткан очогум. Ошондуктан мага аябай эле кыйын болуп атат. Муну ар бир нерсесин көргөн сайын зыркырап аткам. Элим монтип колдоп, жогору жактан колдоо көргөзүп, баягы монтип боз ийин тигип, ардыгы биз сен менен деп элдердин ушинткен
уран угуп өздөрүнүн айтып аткан, мага жазып аткан немелерин уккандан кийин өзүмдү өзүм алып чыйралып атам. Ошол бузуп аткан күнү бооздоп эле ыйлап эле турдум. Кудайдан аманчылыкты тилеп эле мен эч кимди каргабайм, эч кимден бул ушунун баардыгы ким жазаса да ошонун баардыгын кечирдим Кудай алдында. Ушу улуу орозо айы келатат. Кудай алдында мен ушулардын баарын кылгандардын баарын кечирдим. Эч кимди кектеп сен кече мени талкалагансың, минткенсиң дебейм. Баардыгы мыйзам чегинде жооп берсин, мыйзам алдында жооп берсин. Мен бул иште мен эч кимге каалабайм мындай нерсени. Бул балдарым ичинде ушу эки комнатада турганда баягы үстүн монтип крышасын сыйрып талкалап атышканда, үстү дүп деп атканда баягы светти да кыркып салыптыр. Мамам айтат, баягы талкалап атышканда шипырларды могу чекелери шипыр менен эле тоском, эски менен эле. Колумда жок үчүн тостум да, болсо пескалок менен заңыратып тосуп койбоймбу? Анан баягы талкалап атканда кызым терезеден көрүп үйдү талкалап атат дегенде жок, жаңы үй салган атат деп койгон экен мамам. Анан светти мамам балдарга чай берейин деп эле койсо, печкага койсо светти кыркып салыштыр. Чай бере албай дейт. Анан отуруп калдым дейт мамам. Отуруп эле анан баягы дүп деп баштаганда экөө баягы уголоктун астына кире калып эле, столдун астына кире калып. Жардам бергиле, бизди талкалап атат деп кыйкырып атты дейт. Кудайдан корккула, ушул энеси келгиче кое тургула дегенди карабай, эшикти улоом менен талкалап, бузуп, тээп кирип эле анан кийин баягы коркуп эле баягы соцзащиталар эмелер детский домго алып кетип калбасын деп эле мамамдын эмеси ошол болуптур. Мени аман эсен балдардын колуна тапшырып берейин кызымдын деген неме менен мамам балдарымды эле калкалап калдым дейт. Мен келгенде уже оокатым бар бырын-чырыны чыгып эшикке эле ташып эле чыгып эле эптеп эле баягы неменин астында калып калбасын деп ташып чыгып атышыптыр. Ушул жерде Аристонум кошо эле калып калды, апчып эле муну аябай жестокий талкалады да. Эгер муну мындай убакыт берип өзүңөр талкалагыла дей турган болсо деле биз өзүбүз мындай акырындан кийинки эмеге жарактуу кылып талкалап же болбосо бир өткөрүп кайра бир акча болгудай кылмакпыз да, мындай өзүңөр көрүп аткандай. Даже мондай стуун, мондай эмелердин баарын мындай эмеси менен алып эле чапчый берди да, чапчый берди. Жанагы краны келип эле, эмне эле жанагы экскаватору келип эле аябай чапчып талкалады. Көзүбүздөн жаш айланып эле 77-те кайнем мамам 70-ке чыгып калды. Ошол экөө буркурап, боздоп эле, сыздап эле ыйлап атышты. Балдарым андан чыркырап атты. Ошол кыскасы мен ал күндү мен көргөн ошол күндү мен эч кимге каалабайм. Ошондой күн кайталанбасын. Эч ким мендей жабыр тартпасын. Баардыгынын балдары мынтип зыркырабасын, энелери ыйлабасын. Эже сөзсүз түрдө буйруса баардык нерсе жакшылыкка чечилет деген ойдобуз. Анан жогору жактагылар дагы келип буйруса жардам беребиз деп айтып кетишиптир. Эң башкысы өзүңүзгө сабыр тилейбиз, жана дагы жолдошуңуз батыраак сакайып кетсин. Буйруса биз дагы урматтуу көрөрмандар, эжекебиздин реквизиттерин астыбызга жазып калтыра кетебиз. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр дагы болот. Эң башкысы сизге аманчылык жана да ден соолук. Келинимдин апасы. Мен баланын апасымын. Анан ушундай болот деген имиш угуп эле мурун эле мен ушул үйдө келин уулу менен жашачумун. Кудагый айылдан келип калды. Экөөбүз жүрдүк ушул жерде. Анан эле келип эле 5-6 милиция скорый эмнеси экөөбүздүн башыбыз тегеренип эле калды. Келди дагы экөөбүзгө ээ берген жок. Бусабыз деди, ыйлапсыкта могу бизден жер талашкан келинге барып, кудагый экөөбүз барып бети башынан өпкүлөп сурандык. Жок дегенде тиги келин жок болчу үйдө, тиги ошол жумушта болчу ошол күнү. Балам болсо больницада болчу. Аны эми жок дегенде бир күнгө кое тургула айнандар, эл эмеспизби, журт эмеспизби, кичине эки кемпирди болчу, кымындай балдар чырылдатпай, эртең дагы бала бакыра келсин, кичине кеңешип эме кылалы десек, ай буйган келген жок. Бул кудагый балдар менен эле отурганда эле үстүн чаздыратып эле тиги шыйпырын сыйрып кирди. Ал балдардын үстүнө топурак түшүп, кудагый бакырып, ыйлап сыктап, мен болсо эки баламды кызым менен баланы жетелеп нары чуркап, бери чуркап ыйлап аттым, көзүмдүн жашынан бөлөк эчтеке алым келбей калды. Айланайындар, ушундай да кыргыз болобу деп мен милицияларга деле келгендин баарына жалынып жалбарсам, жок, биздин сот аткаруучуларыбыз биз ошолордун айтканын аткарабыз деп бизди кайра төшкө түртүп тиги бизге такыр жол бербей койду.
бүгүн Акылбек Жапаровдун тараптан атайын кишилер келип, жакшы жакка чечилди деп жогоруда эжекебиз да бир аз да болсо сүйүнүчүн бөлүшүп калды. Өзүңүз ошол боюнча оюңузду айтып берсеңиз, кандай чечилди? Эми бул жакта күбө катары көрдүңүз да. Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасынын коомчулук менен байланыш боюнча кеңешчиси келип айтты. Жапаров өзү айтыптыр, ушулардын жери мыйзамдуу чечилсе, ушул жерге биз өзүмдүн атыман үй салып берем деп. Биз ушунун мыйзамдуулугун бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде бат чечилет, канчалык деңгээлде каякка чечилет, ошону күтүп атабыз. Биз ушул жердин ээсине расмий жооп берелик да. Азырынча ошону күтүп атабыз. Бирок бул жердин жашоочулары ушул жерден кетпейбиз, ушул жерге салабыз деген баардык элдин талабы бар. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров өзүнүн ишенимдүү адамдарын кечинде жиберди. Бияктан биз менен жолугуп, алдагы эгерде ушул жердеги жер кандайдыр бир соттун чечиминде мурунку эле ээсине кала турган болсо, лично өзүм ошо тегеректен үй сатып берем деп убадасын берди. Демек азыр бул жерде эки багыт болуп атат. Биринчиси премьер-министрдин айтуусу менен ушул жерге мыйзамдуу чечилип калып үй салыш керек. Болбосо анда Садыр Жапаровдун айтуусу менен ушуларга үй сатып бергенге, үй издеп алып бергенге биз аракетибизди кылабыз. Мыйзамдуу чечилгенче дагы булар боз үйдүн ичинде жашай беришеби? Ал жагын айтып көрдүңүзбү? Эми ал чечилгенче биздикилерди билесиз да, созулуп кете берет. Ооба, мыйзамдуу чечилгенче деп президент Садыр Жапаровго тапшырма берди. Тегеректен жылуу жумшак бүт баардык условиясы менен квартирага киргизгиле. Акчасын биз төлөйбүз. Канча болсо ошончо. Биз болушунча квартирада издеп көрдүк, бирок бияктагыларды өзүнүн сунушу менен, өзүлөрүнүн каалоосу менен ошондой боз үй тигип, анан вагонда коюлуп атат да. Бирок ошого карабай квартирада издеп аракет кылып атабыз. Эгер азыр жакын жерден табылып калса эле, баардык шарты менен ошол жерге буларды алып барып жаткырып жайгаштырабыз. Дагы ушул боз үйдө дагы ак өрдө конушунун элдери жардам берди деп калды. Ооба, бул жерде айыл өкмөттүн же аким тараптан болгон жок. Бул ушул жердеги жашоочулар, ошондой эле 477-контурдун кварталы Бактияр байке ошонун эли менен чогуу алып келип тигип беришти кечинде. Ошондой эле бул жерден айыл өкмөттүн жардамы менен вагон изделип атат. Чоң вагон алып келип ушул жерге коебуз. Анда ичин жылуулап, түзөп, условияны кылып беребиз деп атышат. Мыйзамдуулугу боюнча бир топ фактыларды изилдеп атабыз. Атайын 4-5 адамдан турган комиссия түзүп алдык. Күч органдары менен бирге канчалык деңгээлде мыйзам бузулган, эмне болгон ошолордун баарын карап биз иликтөө жүргүздүк да. Бул айдоо багытындагы жер болчу. Демек бул жер 2009-жылдан 2021-жылга чейин мораторийде турган жер болчу. Бул жерге кызыл китеп бергенге туура эмес. Ама тегеректин элдердин баарында кошуналарында кызыл китеп жок, ушул үйдө эле кызыл китеп болуп калган 2017-жылы. Бул өтө күмөн жаратат. Ошондуктан биз ишенебиз. Ушундай чуу чыкты. Жогорку жагакка жеткенден кийин ошол ким жасады документти, кандай жасалма болду, ошонун баардыгы сот, прокурор болобу, Соколуктун соту ошонун баардыгы бүт жоопко тартылат деген ойдобуз да. Ошону аягына чейин жалпы эл менен туруп беребиз. Жана мындан ары ушундай жер саткан көпөстөрдүн айынан карапайым эл азап чекпеш керек. Ошо жерчилердин ооздуктоо үчүн болгон аракетибизди жумшай беребиз.